Буга чейин мамлекеттик бала бакчадагы балдардын тамак ашын толук түрдө ата-энелер көтөрсүн деген сунуш айтылган. Бул коомчулуктун басымдуу бөлүгүн наразы кылууда. Эдил Байсаловдун айтканын кантип туура деп колдойбуз. Байдын балдары жөнөкөй детсадка барбайт, алардыкы өзүнчө детсад. Себеби неберелеринин барган садигинен чоңдордун балдарын көрө элекмин. Ушул садиктин укмуштуудай жасалгаланган садиги бар, ошондо жүрүшөт. Мамлекеттик бала бакчаларга байлардын балдары барат экен. Тамак ашка акча бөлбөй, каржылоо көбөйөт экен. Эч кандай так маалымат бербей айландырып жатат. Мурун мыйзам боюнча өкмөт чечим деген эле ченем болчу. Өткөнү жаңы мыйзам кабыл алып жатканда мыйзамга ата-энелер гана төлөйт деп киргизишкен. Максаты депутаттарды жаманаттуу кылып, каржылоону токтотуу болгон экен. Эски редакцияда дагы ошентсе болот эле. Бирок анда жүзү ачылып калмак. Саясий оюн болуп кетти бул жагы. Биринчиден, бала бакчалардын тамак ашын толук мамлекет каржылаш керек. Карапайым элдин балдары эле барат мамлекеттик бала бакчаларга. Анда алгач жакырчылыктын критерийин иштеп чыгыш керек да. Кандай үй бүлө жакыр деп эсептелет? Айылдык бала бакчаларга балдар барбай калуу коркунучунда турат. Азыр орто жашаган үй бүлөлөр да жакырга жакын. Ошондо байлардын балдары жакырлардын балдарына ваучер менен барат экен да. Байлар үйүнө чакырып бактырат балдарын. Анан ылдыйкысы частный бала бакчага берет. Карапайым эл өкмөттүн садигине берет. Кошумча ай сайын 1000 сом запитание төлөшөт. Ремонтуна өзүнчө төлөйт Эдил мырза. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мамлекеттик бала бакчаларга байлардын балдары гана бараарын айтып, алардын балдарын эмне үчүн мамлекет багышы керектигин айтып, мындан сырткары бул маселени саясатташтырбоого чакырды. Көбүнчөсү ушул орто керек болсо жогору мындай байраак колунда барлардын балдары бала бакчаларда болот. Ошолорго азыркы мамлекеттин канча өнүксөк дагы бизде азыр жетишсиз. Ошол каражатты азыр ошолорго көбүрөөк берет экенбиз да. Бул албетте акыйкатсыздык болот. Мамлекеттик бала бакчаларга кандай үй бүлөнүн балдары барат? Жана тамак ашты ата-энелер уюштуруусу тууралуу шаар тургундары эмне дейт? Бирок мамлекет колдон келсе мамлекеттен төлөсө жакшы болмок, ата-энелерге кичине жеңилчилик болот эле мен оюм. Балдарга аяка бияка тартыш кыйын болуп атат эми. Менин оюмча кытабы тамак ашын камсыз кылып койсо болмок. Мен ушул туура көрбөйт элем да, ушул ата-энелер өзгөртүү. Канча бала там группада мен билишим боюнча аябай көп 100 балага чейин болот. Баарын эле түшүнсө болот, баары кымбаттап атат, продукты деле кымбаттап атат, садик деле кымбаттап атат. Школдун коррупциясы токтоду десек, школдуку деле токтой элек. Бул маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынында дагы көтөрүлүп, анда Элекүлө Тазабек Икрамов балдардан акча аябоо керектигин айтып, акча табуунун башка булактарын колдонууну сунуштады. Акча чыгара турган жолдор бар да. Эгер сиз акча таба албайсаңыз, Камчыбек Кыдыршаевичтен деле сурансак, Камчыбек Кыдыршаевич деле таап берет ошо биздин балдарыбыз, келечекте болуп отурган балдарга. Анда ушуну сураналы. Камчыбек Кыдыршаевич аягына чыгып бүтсүн, анан бөлүштүрөбүз да. Ага чейин сурай берген көп туура эмес го. Билим берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизилип, анда ушул беренеге маани берилбей калган. Мындан улам жогорку кеңештин 18 депутаты кайрадан ысык тамак менен камсыздоону мамлекетке жүктөө тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга коюшту. Кайрадан мыйзам иштеп чыгардык. Ошол пунктну кайра отменять этиш керек деп. Эми мыйзам долбоору колдоо таап, ысык тамак менен мамлекет камсыздайбы же тескерисинче ата-энелердин моюнуна жүктөлөбү, аны убакыт көрсөтөт.